Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде биринчи радионун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова, ал эми режиссердук пультта Максат Мамуралиев жана Азиз Чокмуров. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Таңкы бурулуштун негизги маселеси сөздү баштайт. Урматтуу радио угуучулар, бүгүнкү күндө өтө талкууга алынган маселелердин бири бул керектүү азык-түлүккө болгон баалардын өсүшү болуп жатат. Бул маселе сиздер билгендей өкмөттүн деңгээлинде талкууга алынып бир катар чечимдер кабыл алынып келгени маалым, бирок кырдаал дагы деле татаал, мисалы ошол эле эт, өсүмдүк майы, жумуртка, ун сыяктуу эң керектүү азыктарга баалар өсүп жатканы айтылып атат. Мына көпчүлүк жарандар азык-түлүктүн тигил же бул түрүнөн анын кымбаттыгына байланыштуу баштарып жаткан өлкөнүн премьер-министри Улукбек Марипов мына ушул азык-түлүк коопсуздук боюнча кеңешмеде белгиледи. Албетте, пандемия өзүнүн соккусун урган менен азыр аны шылтоо кылып отура бербей, жолдорду табуу зарылдыгы дагы мына ушул кеңешмеде белгиленди. Калкты мына ушул жеткиликтүү баада азык-түлүктөрдү сатып алуусун камсыздоо тапшырмасы коюлуп жатат. Биз бүгүн негизги маселеде дал ушул багытта сөз кылалы. ЭАЭП мамлекеттеринин ичинде Кыргызстанда инфляциянын көлөмү абдан чоң экен. Мына ушуга байланыштуу быйыл Кыргыз өкмөтү бааларды көзөмөлдөй алабы? Биз ушул багытта сөз кылалы. Студиябызга келген меймандарды тааныштырып өтөлү. Биздин студияда экономика жана финансы министринин орун басары Алишеров Элдар Туралиевич, ошондой эле монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Тайлаков Кеңешбай Доскулович бар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Алгачкы суроону Элдар Туралиевич сизге берели. Мына өлкө аймагында азык-түлүктүн баалары кыска мөөнөттө бир топ пайызга жогорулап кеткендиги коомчулукту бир аз тынчсыздандырып турат. Бирок ага карабастан Кыргыз өкмөтү баалардын өсүшүнө кандайдыр бир чараларды көрүү, аны турукташтыруу боюнча бир механизмдерди иштеп чыгуу багытында аракеттери кандай болуп жатат? Анткени азык-түлүк баалары бир айдын ичинде 20%дан жогоруласа, мамлекеттик жөнгө салуу механизми иштей баштайт деп айтып жүрбөйсүздөрбү? Бул кандай чаралар көрүлө баштады алгач? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Туура айтып атасыз, азыркы учурда бизде ушу баалардын өсүү темпи жогорулуп баштап атат. Бизге аябай мындай көйгөйлөр жаратып жатат. Негизинен ушу мамлекетте бир нече инструмент, механизмдер бар да бааларды жөнгө салуу үчүн. Бирок экономика министрлиги, экономика жана финансы министрлиги негизи ушу рынокто мындай искажениялар болуп жатса эле, мындай керектүү механизмдер колдонсо болот деп эсептейт да. Азыркы учурда бизде мындай ушу биздин рыногубуздун искажениялары же провалы рынка деп коет. Бул рыноктор кризис убактарында катуу түшүп кетет да, мында же монополия болуп чыгат, же ар кандай нерселер болуп кетет да. Андай азыркы учурда көрүнүш жок. Ошонун негизинен биз ушу рыноктун механизмдери менен жөнгө салууну мындай эң туура деп эсептейбиз да. Эми азыр деген кандай нерселер болуп атат? Биринчиден, биз ушу Россия тарабы менен макулдашуу жүргүзүп жатабыз. Ушу биз импорттогон ГСМ, күйүүчү май заттарын, ушул эле суу майын, шекерин ушу рубльга өтүү маселесин коюп жатабыз да. Азыр көбүнчө ишкерлер ушу доллар менен иштешип жатат да. Ушу азыркыга чейин ушу доллардын биздин девальвациясы, сомубуздун девальвациясы 20%га жетип калды да. Ошол да аябай чоң таасирди берет ушу баалардын өсүү темпине. Андан да тышкары биз деген ушу ишкерлер чакырып ушу бизде керек столго айттык, азыр биз мамлекет тарабынан көзөмөл жүргүзсөк, силерге да жакшы болбойт, бизге да жакшы болбойт, мамлекет тарабынан айтып атам да. Ошон үчүн келип мындай сүйлөшө алайлы, джентльменский договор деп коет буну. Бааларды силер өзүңөр кармап берип турасыңар. Азыркы учурда биз келишим түзгөнбүз. Бул 4 продуктка: май, суу майга, шекерге, нан, анан унга. Алар азыр мындай биздин торговый сеттер бар. Чоң ири торговый сеттер региондордо да барган. Бул Народный, Глобус, Фрунзе. Анан биздин поставщиктер бар.
ири импортерлор же биздин өндүрүү заводдорубуз алар бири бири менен келишим түзгөнбүз. Алар ушул бааларды 5%дан өйдө өзүнүн маржасын көтөрүшпөйт. Производительдер дагы, импортерлор жана ушу ири магазиндер дагы 5%дан өйдө көтөрбөйт. Жана ушул эмеге шекерге фиксированный баа коюп беришти да. 54 сом производительдер, 56 сомго жакын бул ушу ири магазиндер. Бул жана ири соода түйүндөрү, анан жанагы жеткизип келип жаткандар, ортодо жана алып сатарлар деген маселе да чыгып, алар кымбаттатып бериши мүмкүнбү? Эми бул жана экинчи механизм болуп атат. Бизде мындай да жана айтып атпаймынбы, рыноктун провалдары, искажениялар жок да, бул деген дефицит жок деген мааниде да. Негизи баалар өсүп атат да. Искажение болгондо бул дефицит бир көйгөй чыкса, бир дефицит пайда болуп калышы мүмкүн да. Негизи мына азыр кесиптешимдин деген суроосунан уламчы Элдар. Май менен ушул боюнча суроо берейин деп атам да, кант боюнча. Азыр бүтүрө алайын бул суроого жооп бере алайын. Анан ушул биздин рынокто айтып атпайсызбы, мындай частный эмелер, базардагылар, алар менен кандай келишим болуп атат. Алар менен келишим жок, бирок дагы бир механизм колдонуп жатабыз, бул интервенция деген. Анан ошо интервенция кылыш үчүн биз жанагы бизде фонд Госматрезерв аркылуу Россиядан азыр 500 тонна майга, анан 3000 тонна шекерге, бум шекерге контракт түзүлдү. Ошолорду алып келгенде фонд Госматрезерв биз интервенция жасайт да. Бул базарларга атайын ушул жергиликтүү бийлик менен иштешип жатышат. Атайын уже айыл чарба министрлиги менен механизмда түзүлдү. Кантип ушул биз суу майларыбыз же Россиядан алып келген суу май же кумшекер кантип таратылат элге, кантип сатылат. Туура, Элдар Туралиевич, мына ушул суроону берейин дегем, сиз аягына чыктыңыз да, себеби бул маселени өкмөт башы ошол түз келишимдерди түзгүлө деген тапшырманы берген. Ошол сиз айткан май менен кумшекерге байланыштуу. Ошол ортомчусуз түз келишимдерди кошунан мамлекеттер менен түзүү мүмкүндүгү. Ушул мүмкүндүк бар экен да. Ал мүмкүнчүлүк бар, ал мүмкүнчүлүктү айтып контракттар түзүлдү. Азыркы биринчи партия бул 500 тоннага жакын суу май, анан 3000 тоннага жакын кумшекер да. Кеңеш Тоскулович, мына премьер-министр ар кайсы иш-чараларда ошол базар баасын кармоо боюнча өкмөт өзүнүн аракет кылып жатканын айтып атпайбы? Министрлер кабинети 100 күндүк ишинин жыйынтыктарын чыгарды, билесиздер. Анан Улукбек Марипов мына жогоруда биз да белгиледик, ошол бирден бир иш, өкмөттүн бирден бир иши калкты кымбат эмес тамак аш менен камсыз кылуу деп атат. Негизи базар экономикасында биз жашайбыз. Ошол базар экономикасында базар баалары мындай көзөмөлдөө оңой иш болбосо керек. Кандай аракеттерди кылып жатасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Жана белгилеп кеттиңиз, мен монополияга каршы директордун орунбасарысыз агенттиктин директорунун орунбасарымын. Анан директор деп коюңуз, мындай керектөөчүлөргө дагы заблуждение болбой. Туура белгиледиңиз, эми мен жогоруда жана министрдин орунбасары белгилеген жагдайдан сырткаркы маселелерге токтоло кетейин. Албетте, бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу ундун баасы биринчи сорттук 10%га чейин, ошол эле кумшекердики 50%га чейин былтыркы ушул айга салыштырмалуу да, бир жылдын аралыгында. Ошол эле суу майы, өсүмдүк майы 50%га чейин ушул негизги азыктарга көтөрүлүп атат да, ошол эле жумуртка 30%га чейин тегерегинде талоолордун жыйынтыгы менен. Эми жогоруда белгиленди, бул жерде көбүнчө биз 3 азыктан мамлекет өзүбүздү камсыз кылсак, бул картошка азыгы, сүт азыктары, анан жашылча менен. Калгандары дээрлик импортталганга байланыштуу сырткы факторлордун таасири абдан күч болуп атат да. Себеби дегенде Россиядан биз алып келебиз, ошол эле кумшекерди мисал келтирсек, 60%га чейин Россиянын өзүндө кымбаттады. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, былтыркы пандемия шарттарында дагы кызылчанын түшүмдүүлүгү дагы терс таасир берди. Пандемия шарттары бир топ жагдайлардын алкагында ал жерде да көтөрүлдү да. Ошол эле өсүмдүк майы 26%га чейин. Анан жогоруда Элдар Туралиевич белгилеп кеткен жанагы доллардын курсунун таасири да абдан жогору болуп атат да. Белгилеп коюшубуз керек. Ушул таасирлердин алкагында биздин ички рынокко, бизде баягы ички рынок, атаандаштык рыногуна кирет, туура белгиледиңиз. Бул өтө чувствительный, тез таасирлөөчү рынокко кирет.
Сиңер дегенде емкий рынок да биздики, мындай чакан рынок. Ошон үчүн тез таасирленип, сырткы факторлорго, ички факторлорго, сезондук факторлорго тез таасирин берип турат. Албетте бул жерде мисалы үчүн ошол эле картошка азыгы, жумуртка бул сезондук факторлордун да таасири бар биздин талдоолордун жыйынтыгы боюнча. Мисалы үчүн азыр апрель айынан тарта картошканын жаңы түшүндүүлүгү чыгып, өзүңүздөр билесиздер, ушу баага таасир берет да. Бул рынок өзү чечет муну. Андан сырткары 70% өсүптүр э картошка. Картошка былтыркы жылга салыштырмалуу жок, былтыркы жылга салыштырмалуу 45%-ын тегереги биздин талоолор жыйынтыгы боюнча. Башкача айтканда азыр орточо баасы 30 сом болсо, былтыр ушул маалда мисалы үчүн да 20-21 сом тегерек болгон да. 45%-ын тегереги. 30 сом орточо баасы бул эми албетте. Анан ошого жараша бир топ иштер жүрүп атат. Жана жогоруда белгиледи 4 механизм бар да дүйнөлүк практикада. Биринчи механизм ошол превентивдүү иш-чаралар бүгүн биз жүргүзүп атабыз. Түшүндүрүү иштерин, соода түйүндөрү менен иштер, талдоолорду жүргүзүү, мониторингтерди өткөзүү, ири соода түйүндөрдө талаптарды коюу, анан талдоонун жыйынтыгы менен монополдук деңгээлге ээ болгон субъекттер барбы жокпу ошолорду аныктоо. Ушул жагында көңүл бурууп атабыз. Экинчиси импорт экспортты чектөө. Бул боюнча өкмөттүн чечими чыккан, өзүңүздөр билесиздер, сыртка чыгарбоо боюнча кээ бир азыктарды, ошол эле кум шекер, өсүмдүк майы жана башка да. Үчүнчү механизм жаңы белгилеп кеткен интервенция. Анан эң жогорку акыркы механизм бул түз жөнгө салуу. Бул рыноктордун кээ бир принциптерине мындай өтө терс таасирин берет да. Ошон үчүн ал механизм дагы бүгүнкү күндө экономика министрлиги тарабынан каралып атат. Жөнгө түз киргизүү боюнча өсүмдүк майына, кум шекерге, тоок этине жана башка. Андан сырткары биз ошол эле ыйгармуктун алкагында өзүңүз билесиздер, өкмөт да жерлерде айыл чарба министрлигине тапшырып, жергиликтүү бийлик менен ярмаркаларды уюштуруп атат. Бул жагында дагы кичине баалар төмөнүрөөк. Ал жерге биз өзүбүздүн бааны сунуштаганбыз. Мисалы үчүн эттин баасы 450, 440, 450 болбаса орточо, ал жерге биз максималдык деңгээл 420дан ашпасын деген сунуш бергенбиз да. Картошканын баасы 30 сомдон ашпасын ярмаркаларда. Анан ошону көзөмөлдөп атабыз. Андан сырткары ири соода түйүндөрү менен жолугушууларды өткөзүп, аларга тийиштүү атаандаштык мыйзамынын алкагында талаптарды коюп, бүгүн кээ бир мисалдарды келтире кетели, жанагы жогоруда айтылган мисалдарды. Ошол эле народный соода түйүндөрү бүгүнкү күндө баягы 58 жаштан өткөн баягы пенсия курагындагы адамдарга эртең мененки саат 7ден буга чейин 11ге чейин болчу, кечээ күнү сүйлөшүп 1 апрелден тартып кечки 7ге чейин да уланды. 7ге чейин 5% арзан. 5% бардык продукттун түрлөрүнө мындай ылдыйлатуу менен берет да. Ошо карточка мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек экен. Ооба, карточка, бул жерде карточка бекер берилет, карточка болуш керек. Ошол эле мисалы үчүн Фрунзеде 130 миң баягы карточканы алып иштеткен эме бар да. Народныйда дагы 100 миң тегерегинде. Анан мисалы үчүн ошо Фрунзе менен да ушундай эмеге сүйлөшүүлөргө жетиштик. Фрунзе дагы 4 түрлүү азыкка 5 түрлүү мисалы үчүн уун биринчи сорт астыктыкы, анан кийин өсүмдүк майы Благояр деген бар 1 литри, мындай мисалы үчүн бүгүнкү күндө 152ден 164 сомго чейин да. Андан сырткары макарон азыктарына жана баракаттын бардык түрлөрүнө, чайга, кум шекерге, рисовойго, ошого бардык Фрунзеде мисалы үчүн 130 миң карточка колдонуучулар бар, пенсионерлерди кошкондо. Бардык катмарга 24 саат 5%-га скидка берет. Учурдан пайдаланып да 5%-га чейин скидка төмөндөтүү менен болот. Ушуларга жетишип атабыз. Бул албетте атаандаштык мыйзамынын алкагында азыркы кырдаалды эске алуу менен ушундай иштер жүрүп атат да. Бул кечээ эле ушундай чечилди. Андан сырткары пенсионерлерге Глобус менен народный түйүндө баягы 15 сомдон формовой нан сатылып атпайбы? Баягы буханка хлеб деп коет, орусчасы формовой нан. Ошолор карточканын баягы көрсөткөн 58 жаштан өткөндөргө 11 сомдон сатылат. Чектөөсү жок, күнү түнү 11 сомдон. Бул ал ошону белгилеп коеюн. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Фрунзеде 47 точка бар, республиканын аймагы боюнча, бардык точкаларында. Бишкекте 29 точка, Чүйдө 6 точка, Токмокто, Воронцовкада, Лебединовка, Көкжарда, Ошто 2 точка, Жалал-Абадта 3 точка, Кочкордо 1 точка да. Андан сырткары мына народный түйүндөрүн айтып коеюн, 45 точка. Бишкек, Балыкчыда бар, Кантта бар, Кара-Балтада бар, Токмокто бар. Глобуста 31 точка. Ушулардын бардык точкаларында ушундай шарт, ишке шартта. Мындан сырткары биз аймактык түзүмдөр аркылуу мониторингти бүгүнкү күндө күчөттүк. Жергиликтүү бийлик менен абдан. Себеби мурда биз жумасына бир жолу мониторинг кылып атсак, азыр 2-3 жолу мониторинг. Мониторинг жүргүзүп атканыңыздарды биз билебиз, бирок ошондон кандай пайда болуп атат деген суроо бар. Анандараак жооп берсеңиз, азыр бизде угарман бар. Угарман бар, кабыл алабыз. Урматтуу радио угармандар, 0502 39 21 90, 0312
39-21-90. Баалардын жогорулашы жөнгө салуу боюнча суроолор болсо берсеңиздер болот. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен мындай бирөө финансисткен, экинчи болсо антимонополиянын адамы экен да. Бул илгери Советтер Союзунун мезгилиндик эки принцип бар. Капиталдык способ производства, анан социалистик способ производства, политэкономиядан сабакта өтүп келе да. Анан ошол азыркы капиталдык способ производствода бул жана перекупщикти биринчи. Эч качан ал продукцияны өндүрбөгөн адам өндүргөн байкуштукун арзан алып алып туруп анан кайра кымбат коюп сатып анан бааны көтөрүп атпайбы? Бул биринчи. Экинчиден бул жанагы финансисттер бул ар бир чет мамлекеттерде эле окусаңар, карасаңар башкада ар бир мен эгер өзүмдүн уюмдун этин алып келип сатсам, мен ошол саткан кишиге мен накладной менен алдыра турган мүмкүнчүлүккө жеткириш керек да. Мына немистерде ошондой. Мен алып келсем, менден сатып алган адам мен ага накладной жазып берем, мынча баа менен деп. Анан ошондо контроль болот. Анан жана озеки жана перекупщик эч кандай без документ, без санитарный контролу жок, башка алгандардын баардыгы тең ошолор элдин канын ошолор соруп атпайбы ортодогу перекупщиктер. Анан экинчи антимонополия турган бул жигит талакы мен абдан тааныйм кылгандар. Булар жөнөп отуруп эле контордо эле мониторинг жасап атам. Чыгып ошолордун кимден алдың, кандай кылдың, баасын канчадан алдың, канча коюп атасың, эме жанагы монитор эме маркетингтерде канча накладной расходуң бар, канча бөлөк расходуң бар, канча айлыгын берип атасың. Ал элдердин бюджеттин организацияларынын каны сочелен го тайланып. Анын үчүн ошолорду жанагы маркетингтегилер эмелердин баарын ошондойлордун изучать этип ошого даже 0 копеек бир продукцияга туура келет. Bir реально санаган мониторинг жүргүзүп атасың, мониторинг. Эч кандай эшик кылбасаң, контордо отуруп иштеп атасың. Жооптугуңуз эми, жоопту. Рахмат сизге. Суроону кайталабайлы, эми дагы бир угарманды угалы, анан бизге ошол суроолорго жоопту Кеңешбек Доскуловичтен алабыз. Кеңешбай Доскуловичтен. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Бул жанагы тиги Şöyle vatkanda buna жердегилер bir agentlikleri yapılmasın çünkü bekle işkanası buluş gerek de. Например, narında buna eşlik yok. Her gün 5 milyonu satıyorlar. 7'den 500 altımız kaçacaktı. 7'den 6'den 5 liraya çünkü nömrede yıkandan alıp gelgen emre acıvatmayım. Şu pelek buluşuyor satıyorlar ona. Şu 100 som 200 som koşmasın. Bari 80 kişi yok. Adamın çünkü canı tartışkan bile verçüden, emlüçün darında yok, emlüçün atbaşında yok, emlüçün karakolda yok. Bişke göre değişikler. Adamın şu işlerin agentliğinden bu cadde şeylerinde işçileri gönüle bastırıyorlar. Parası var çünkü pazarda satmasın, ben 3 göre güçten sarıp koysun buralarını koçarıp geçip parası var. Рахмат, эки сын пикир болду. Эми биз бул суроолорго кеңири мына министрдин орун басарынан дагы, антимонополиянын жетекчи орун басарынан дагы алалы Талай Күлөжө. Андан кийин анан кезекте абдан көп угармандар бар экен. Суроолорду формулировкалап, тактап, кыска, тагыраак бергенге аракет кылыңыздарчы. Көбүрөөк жол алганга алалы да. Мүмкүнчүлүк берели да. Мен баштайын. Эми жана биринчи суроо берген адам кесипкөй адам экен, билип турат. Туура айтып атат да, жана перекупщик деген нерсе бар. Ушу эми ушу свободный рынокто ар ким иштей берет да. Негизи ушу мамлекет ошондой кишилерге жагдай түзүп бериш керек да. Канча киши көп, ушу канча көп ишкер болсо, ошон үчүн бир экономикасы жакшы. Бирок азыркы учурда ошол перекупщиктер ушу бааларга чоң таасирин тийгизип жатат да. Ошон үчүн жана биз башында айтып кетпедикпи? Атайын механизм ошол биздин түп-түз биздин өндүрүүчүлөр түп-түз ушу биздин чоң түйүн магазиндерге түз алып барышат да өзүнүн продукциясын. Анан ири импортерлор ушу Россиядан алып келген түп-түз ушу чоң ири түйүндөргө алып барышат да, 5% эле маржасын карап турат. Андан сырткары алар өздөрүнүн расходдорун магазинге чейин алып барыш үчүн ошо бүт ошо 5%-ын ичине кирет да.
Бул негизи алар прибыли жок иштешип атат деген мааниде да. Андан сырткары жана Кенжебай Досболович айтып кетпедиби? Ар бир райондордо мындай ири шаарларда атайын ярмаркалар азыр өткөзүп жатат да. Ошол жакка дагы түптүс ушу биздин өндүрүүчүлөр, биздин фермерлер ошол түптүс ошолор өздөрүнүн товарларын алып келип сатып жатышат да. Перекупщиктер жок. Ошол перекупщиктер жок болуш үчүн атайын ушу чоң ири магазиндерге карточный система киргизилди. Алар келип дүм алып кетпеш үчүн. Жарманкелерде ошо атайын биздин жергиликтүү бийлик адистери жана ошо антимонополияга каршы агенттигинин адистери атайын ушу көзөмөл карап жүрүшөт да. Негизи булардын жумушу ошо мониторингте да. Булар качан кире алат? Эгерде монополия же картельный сговор болуп жатса, же ушу бир айтып атпаймынбы, искажение рынка деп коет, провалы рынка бир исключительный бир ситуацияларда, ошо рынокто мындай көрүнбөгөн, билинбеген бир нерсе жаралып кетсе, ошондо антимонопольный агенттиги иш алып барыш керек да. Ошо атайын токтом биз чыгарабыз, экономика министрлиги, анан булар иш алып барышат. Негизи булар мындай ишкерлерге тийбеш керек да. Биз эки угармандын суроосуна жооп бердикпи? Мен кошуп чыгып коеюн. Мага көп сиз кабинетте отурат дебедиңиз. Урматтуу керектөөчү, биз менен буга чейин иш чыгарда сталкиваться эткен окшойбуз. Туура түшүнөбүз сын пикирлерди. Биринчиден жана бюджет деп атпайбы, бюджет. Албетте бизде баягы өкмөттүн токтому бар, 697 бул баягы бюджеттик мекемелер бар, кээ бир ак төлөп кызмат көрсөтөт. Ал жерде биз бааларды чектеп, анан текшерип, алардын ашыкча алгандарын бюджетке чегерип турабыз. Мисал алсак, өткөн жылдын жыйынтыгы менен бюджетке 151 миллион чегердик. Керектөөчүлөргө 4 миллионго жакын сумманы кайтарып бердик. Ошол эле убакта айтып коеюн, бул бюджетте айтып атат. Ошол эле государственный учреждение УНА деген бар. Алардын тарифтерин бүгүн автомобилдин оформлясы 34%га түшүрдүк. Ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен. Андан эле паспорттун жана срочный паспорт деп коет. Ал жерде 30%га чейин түшүрдүк. Ушунун баардыгы ошол бюджеттерге албетте кээ бирлерине жагат, кээ бирлерине жакпайт. Бул жерде айтып атпайбы мындай деп. Андан сырткары туура андай ыкмалар баягы бизде ошондой ыкмалар атаандаштык рыногуна мындай колдонулбайт да. Атаандаштык рыногунда алып сатарлар болобу, миңдеген ишкерлер болобу, сатуучулар болобу, алар өз алдынча бааларды аныктап, өзүнчө соода сатык жүргүзөт да. Бул жерде албетте биз баягы жакында эле урматтуу президентибиздин указы да чыкты ишкерликти колдоо боюнча. Ал жагын дагы эске алып иш алып барышыбыз керек. Анан баягы жесткий тартип жок бүгүнкү күндө. Туура айттыңыз. Мониторинг деген бул кандай? Суламжылоо. Бүгүнкү күндө соода түйүндөрүнө башкаларга барып суламжылоо жүргүзөт. Аймакта бизде андай чоң штаттар жок. 2-ден 3төн эле кишибиз бар. Ошол айтып аткан. Ушундан кандай пайда болуп атат дейм. Бир областка да. Анан ошонун болгон тартип менен иштерди алып барып атат. Мисалы бүгүнкү күндө алар суламжылоолорду жүргүзөт. Суламжылоолордун жыйынтыгы менен талдоолорду жүргүзөт. Мен өзүм болсо бардык аймактарды кыдырып атам апта сайынчы. Может, тилекке каршы сиз көргөн эмессиз. Мен мындай открытый эле кишим, бизде антимонополия gov.kz деген да сайтыбыз бар. Ал жака кайрылса болот. Ачык айкын. Андан сырткары ортомчулар боюнча. Албетте ортомчулар боюнча өзгөчө базарларда өтө татаал болуп атат иш алып барышчы. Миңдеген ортомчулар иш алып барат эти рыногунда. Миңдеген алып сатарлар, миңдеген биздин ишкерлер иш алып барат. Өтө татаал, учет жок туура. Эч кандай учет жок. Ошо айыл өкмөтүнөн болобу, мал базарларга чыксак, ал жерде учет жок. Бүгүнкү күндө 40-50 миңге сатып аткан малдардын баасы 100 миңдин тегереги болуп атат. Ошонун баары таасир берип атат да. Анан илгеркиде учет жок. Биз Кыргызстан ээн эркин атаандаштык, ачык айкын экономика шарттарын тандап алганбыз. Ошонун гана айланасында иштеп жүрөт. Учурда эсеп деген болбой калат экен да, эсепке келтирүү деген. Эсеп жүргүзүп атабыз, канчадан алып келип атат, ал бизде өзүбүздө бар да маалыматтар. Мисалга алсак, ошол эле өсүмдүк майын канчадан алып келип атат, сахарды канчадан алып келип, канча кошуп атат. Мына азыр балким экөөңүздөрдөн жооп бересиздер бул суроого. Азыр мына доллардын курсу өсүп атат. Мына ушундай болгон жагдайда, мисалы үчүн баягы социалдык маанидеги айтып коелу азык түлүктөрдү жанагы жөнгө сала турган бир тизмеңер кеңеши мүмкүнбү ошого? Мындай бир ошого дагы мындай бир түрлөрүн киргизгенге мүмкүндүк барбы?
Өзүңүздөр билесиздер, былтыр пандемия шартында жөнгө салуу кирип 11 түрлүү баягы азыктарга жөнгө салуу кирген. Ошондо биз 360 мыйзам бузуу аныктап, жөнгө салуу тизмесин кеңейтпейсиз. 30 материалды фимполис органы өткөзүп, 32 штрафтарды колдонуп, 360 предписанияны бергенбиз да. 430 жалпысынан мыйзам бузуу аныкталган. Анан бүгүнкү күндө ошол пандемиядан кийин бул тизмелер кеңейтилген. Ошол эле убакта кеңейтилген да, пандемиядан кийин, мисалы үчүн картошка азыктары башкалар жок болсо алар кошулду. Бүгүн 25% позицияны түзөт да ошолор. Ал жерде чеснок бар, картошка азыктары бар, кээ бир азыктардын көпчүлүк түрлөрү кирген. Ошону эске алуу менен ошол жаатта иштер жүрүп атат. Апта сайын 2-3 жолу талдоолор жүргүзүп атат, сурамжылоо бар. Мониторинг десе, урматтуу биздин керектөөчүлөр ойлойт, текшерүү, бул текшерүү эмес. Биз бир дагы соода түйүнүнө барып, алардын счет фактурасын алып, ал үчүн текшерүүгө жолдомо менен барышыбыз керек. Биз ошол жерде сурамжылоо жүргүзөбүз. Канчадан алып келип атасыздар, кандай болуп атат деп. Анан өзүбүздүн баягы ИАЭС мамлекеттери менен да биргеликте иштерди алып барып атабыз бул жаатта. СНГда МСАП дегени бар, Межгастардын совети антимонопольный политика. Ал жактан да иштер жүргүзүп атабыз. Алар менен өткөн апта эле жыйын болду. 5 мамлекеттин монополияга каршы органынын жетекчилери бул ИАЭСке кирген. Андан сырткары Өзбекстандыкы, Молдованын жетекчилери, ошондой эле ээктин министри менен. Ал жерде дагы ушул азык түлүк рыногу талкууланды. Башка мамлекеттерде дагы абдан көйгөйлүү болуп атат бул маселе. Алар дагы айтты да, баалар көтөрүлүп атат, ар түрдүү механизмдерди колдонуп атат. Анан бүгүн барып эле биз андай текшерүүгө да укугубуз жок. Анан бүгүнкү күндө биз эскертмелерди берип атабыз мыйзам бузган учурда. Эскертмени аткарбаганда 3000 сомдон айып бул. Минэкономикага биз сунуш киргизгенбиз, ошону көтөрүү жагын. Юридикалык жактарга 13 000 булар колдоп атат. Жакын карада буюрса, мындай ошол жактарын биз карап беребиз. Азыр мындай киреше такырыбында түшпөй аткан учурда, баалар улам жогорулуп аткан учурда кандайдыр бир конкреттүү реалдуу бир механизм ишке кириш керек. Азыр угарманды кабыл алып коелу, андай менде да бир суроо пайда болду. Саламатсыз. Атым Жылдыбек. Мен конокторго мындай демекчимин мындай кеңеш. Эми чындыгын айтышыбыз керек да, бизде өндүрүлүп аткан продукция, мына мен өкүндүргөн нерсе баардыгы эле кымбат да. Мына балаңды бул жака жөнөтөйүн десең 50 000. Россияга бир жака жөнөт. Сен айтып атасың мына Россияда кымбат. Россия менен Казакстан салыштырбайлы, ал жакта пенсия деген, айлык деген кымбат да. Продукция билинбейт да. А бизде карап көрсөң, мына эмне үчүн өзүбүздө күн карама сафлёрдү кылбасак болот. Этибиз өзүбүздө туруп өзүбүзгө кымбат. Жумурткабыз өзүдө туруп өзүбүзгө кымбат. Картошкабыз деле кымбат да. Ошо өкүнгөндө мамлекеттин антикризистик программасы болуш керек эле да. Мына пландаштырылгондо деле эти айтат да, буну күтүлүп атат ушундай, мындай погода прогноз болгондо эле кымбатташы мүмкүн дегенде эле ошо багы коңгуроо кагып туруп, мен кеңешпей колдойм. Булар кылып эле атат. Буну эч ким токтотпойт. Туура эле айтат. Барсаң эч ким эмес киргизбейт. 2000-3000 штрафка эмне ушылдың да булчу. Кудай бетин аргасын, мына пандемия дагы 3-чү болот дегендей кылып атат. Болот турмаса элибиздин жашоо турмушу кымбат болуп атпайбы? Баардыгы эле кымбат. Мына базарда көрсөңүз, аябай эле кымбат да. Эми бирок айлыгыбыз эле башка нерсе өкүнгөн ушул болуп атат. Эмне үчүн бизде өзүбүздө, мисалы, өкмөт тарабынан башка тарабынан деле ушуну мына колго алып туруп, толуп атат мына. Сафлер эксек болот, күн карама эксек болот, диетибиз толуп атат. Жай талашып аткан маселелер толуп атат. Бул жалганбы же? Жумурткабыз эле болуп атат. Эми ошону караш керек болуп атат дейм. Сырттан кирип атканын бизди карасам, мен карап көрдүм мен. Бүт эле окрашкадай баштасы баардыгы 10 сом, 20 сом кымбат. Комшекер деле өзүбүз камсыз кылсак болот. Эмне үчүн болбойт? Сиздин пикириңиз түшүнүктүү. Сурооңуз жок болсо, анда мындай суроо мына ушундан улам талайгүл. Мына негизи Россиянын мисалын алалычы элдер. Ар тараптан баягы ал өлкөгө санкциялар кирбеди. Мына ошондой кирген убакта булар баягы өлкөгө кирбей алган продукцияны алмаштырууга өздөрүнүн ички потенциалды жумшады да. Импортко болгон азык-түлүктүн ордуна баягы жеткиликтүү товарлар сатыла башташты. Ички базарды мындай өнүктүрүштү да. Мисалга алсак, биз сиздер айткандай мына жана кумшекер деп атабыз, кумшекерди биз сатып алабыз. Бирок кумшекер өндүрүүчү заводдор бар. Эт менен толук өзүбүз камсыздай албай атабыз деп айтып келатабыз да. Ички өндүрүштү өнүктүрүүгө ким Элдар Туралиевич жандандыруу дейбизби? Инвестиция салуу боюнча өкмөттө экономика министрлигинде мындай бир план барбы? Биз балким ички рыногубузга кандай бир таасир бере турган, өнүктүрө турган. Мына эми ошол маселелерге келдик, башында айтып кеттик, бир 3-4 механизмди. Эми 4-чү механизм колдонуш үчүн, анын үчүн мындай биз түшүнүп атабыз, баарыбыз чоң бир рыноктун бир маселелер чыгыш керек да. Коркунучтар көп, көйгөйлөр аябай чоң көйгөйлөр болуш керек да. Ошо 4-чү механизм колдобош үчүн башка да механизмдер, тарифтик механизмдер бар. Мисалы биз деген азыр эптин алкагында ушу майга, суу майга жана кумшекерге
пошлинасыз 30 000 тонна кумшекер, жана 30 000 тонна сахар сырец деп коет. Бул атайын биздин заводдор ошо сырьёну алып, сахар чыгарышат да. Ошону без пошлины боско демирге көтөрүп азыр даярдап жатабыз да. Ошо бүрсүгүнү ээп немеси болот, бирок бул апрелге чыгат да. Апрель 26-ларында ошо ээптин отурумда буйрса болот деп биз азыр божомолдоп атабыз. Ошого биз Кудай буйрса ошо демилгени чыгарабыз. Бул дагы бир механизм. Жана башында айтып кетти да бир механизм, бул жанакы тарифтик эмес механизм, бул жана сыртка тыюу салуу чыгаруу боюнча. Ал уже киргизилди. Эми сиз туура айтып атасыз. Эң маанилүү нерсе ошол жана Россиянын опытын мисалын алсак, бул жана импортозамещение. Алар ушул жакшы эмес бир эмени пайдаланып, санкциялар болуп кетпеди, бирок өзүнүн өндүрүшүн көтөрүп алышты да. Бизде да азыр ушундай мисалы бир айтып кетейин. Мисалы мына Казакстанда азыр айрым бир областтарда птичий грипп деп коет го. Ушундай вспышка болуптур. Мына уже жарым жылдан бери, жарым жыл эмес, 3-4 ай болуп калды. Ошо Казакстандын ошол айрым областтарынан бизге толук ниетте анан ошо жумурткаларын киргизүү тыюу салынган да. Ошо тыюу салынгандан бери жумуртканын баасы бир 2-3 сомго көтөрүлүп кетти. 6-7 сом эмес беле, азыр 10-11 сом болуп кетти. Ошол 10-11 сом эмнеге алып келет? Биздин өндүрүшчүлөр, ошол тооктун жумурткаласын чыгарган ишкерлер, ошолор азыр прибыль алып, өзүн мындай актап атат да. Конкуренция Казакстанда тарабынан конкуренция жок. Ошолорго аябай жакшы таасир берип атат. Алардын иштери кеңейгендей да. Толук камсыз кыла албагандыгы үчүн кымбаттап атабы же ошол атаандаштык жок болгон үчүн кымбаттап? Бул деген бизде негизи дефицит болуп атат да. Анткени эң жетишпейт демек. Ооба, 70% ушу бизде импорт болуп келчү да. Бирок ага карабастан ушу өсүү темптерин карасак, бул 30%га өсүп атат да. Жумуртканын 30% негизи бир 2 эсе 3 эсе өсүп кетиш керек эле да. Бирок 30%га өсүп аткан нерсеси бул эмне? Биздин ишкерлер ушул жагдайды мындай колдонушуп, өздөрүнүн производствосун кеңейтип алды да. Ушул бага деле ыраазы болуп туралы деген сөзбү? Жок, бул эми мындай да, мисалы сизге айтып кетейин, Россияда азыр бензин себестоимость бир 50 сомго жакын да. 53 сом болуп кетти да. Бизде болсо азыр 48 сомдон сатылып атат да. 90% бизге Россиядан келет, Ооба, эмнеге андай болуп атат? Түшүнүксүз турабы? Эмнеге Россияда өзүнүн бензини 53 сом, а бизде 48 сом? Биз ушундай болору мындай биз билгенбиз да. Мына мен азыр мына Евразиялык экономика комиссиянын сайтын ачып отурам да. Элдер мырза, ЕАЭП мамлекеттеринде инфляциянын көлөмү боюнча Кыргызстан алдыда экен. 2%. Мындай мен билем да, ушу пандемия учурунда бардык ошол мүчө мамлекеттердин бардыгында баалар кымбаттаган. Мисалы үчүн 2020 жылы Беларусьта инфляция 7,4% дейт, Казакстанда 7,5%, Россияда 9,17%, Кыргызстанда дагы 9,17% болгон белгиленген. Мындай да, ЕАЭП мамлекеттеринин ичинде Кыргызстандын инфляциясы аябай көлөмү боюнча чоң болуп атат. Быйыл бааларды көзөмөлдөй албай калбайсыңарбы? Мен ушундан коркуп турам да. Бизде айтып атпайбы, 4-үнчү механизм бар да, бул бааларды көзөмөлгө алуу. Биз ушуну кечирип калган жокпузбу деп атам да? Жок, кечирген жок. Бул деген аябай эме да, коркунучтуу нерсе да. Эртең мисалы көзөмөлгө киргизип алдык да бааларды. Эртең бизде эң көбүнчөсү импорт алып келет да, туура өзүңүз билип атасыз, эт менен 60%га өзүбүздүн керектүүлөр керек эмени камтый алабыз да. Эртең эч ким киргизбей койсочу, мына Кыргызстанда невыгодно экен да, алып келсек кайра ылдыйкы баа менен сатабыз деп, эч ким алып кирбей койсочу, эмне кылабыз ошондо? Дефицит болот, анда да баалар дааны өсөт да. Мына эртең койдук, эртең мисалы суу майга 100 сом деп, 100 сомдон сатасыңар. Эч ким сатпай коет. Эмне кылабыз анан? Ачкадан ачка ала алып. Ошондой нерсе бар да, ошо бизде мурунку Советский Союз убагында эми мындай улуу адамдар мунун баарын көрүп калган да. Эми биз деле жаш кезде көрүп калганбыз, ойлойбуз ошо оңой депчи, азыр плановый экономикада барып заводдун директорун башкача өндүрө деп эме кыласың. Бул деген эртең завод жабылып калат, анын кредиттери бар, ошентип завод өлөт.
канча киши жумушсуз калат, аны ким ойлойт? Жана Мындай сиз ушундай көйгөйлөр бар да, ошон үчүн бул жанакы эмеде да весы. Жакшы жагын, жаман жагын мындай талдап, анализдеп, анан кийин чечим кабыл алыш керек да. А эмени киргизип коюп, жана жөнгө салууну, бааларды фиксировать эткөн бул эң оңой нерсе да, аны мээ деле кереги жок. Окуп коебуз болду, тура берет. Бирок эртеңки күн ойлош керек да, эмне болот? Заводторубуз эмне болот? Импортубуз эмне болот? Өзүбүздүн спросубузду камтый алабызбы, камтый албайбызбы? Ошондой нерселер бар да. Негизи биздин ички рынокто өзүбүздүн өндүрүшүбүз, биздин ички рынокто 100% камтый алса, эгер ошолор бир ойноп рынокто баалар көтөрсө, ошондо жөнгө салуу бул эффективдүү механизм да. Ага чейин бул мындай эффективдүү механизм эмес. Ал наоборот, мындай терс таасирин бергенге мүмкүнчүлүк берет да. Эртең баары тез эле мындай рынокто ишкерлер эме да, аябай бизде чакан рынокто Тез таасирин. тез мындай сүйлөшүп алышат да. Билбей каласыз кантип алар сүйлөшүп, саботаж кылып рыноктон чыгып кетиши мүмкүн. Кампаларына катып коюш мүмкүн, сатпай. Эми аны пандемия учурунда да көрдүк да андай нерселерди. Көрдүңөрбү? Ундарды эме баарын алып, сатпай, кармап туруп, бааларын өстүрүп. Эми ошондой да рынок. Эми баарын алып барып түрмөгө кое албайсыз да туурабы? Ошондой нерсе да. Рахмат, Кеңешбай Доскулович, мына жана эл аралык деңгээлдеги башка өлкөлөрдөн ташылып келинүүчү азык түлүк жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн ошол өндүргөн азык түлүк товарлары менен камсыздоо жаатында кандай маселелер бар, көйгөйлөр бар? Мисалы, бизде деле ошол жогоруда Элдар мырза айткандай мындай монополист болуп бараткан же болбосо ири ишкана ээлери бар да азык түлүк багытында. Алар менен өз ара сүйлөшүү, келишимге келүү, мындай өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон багытында аракеттер болушу мүмкүн беле же болуп жатабы? Албетте, мен жанагы суроону эле улай, туура, мисалы үчүн биздин рынок тез таасирленүүчү, ошол эле жумуртка 1 миллиард 25 миң керектөөбүз болсо, анын дээрлик 50%дан көбү Казакстан мамлекетинен келет да. Анан бул жерде рынокто көлөмдөн зависить этет. Көлөм туруктуу болуп турса, баа туруктуу болот да. Анан биз тез таасир, монополияга каршы органга абдан сын пикир көп, тез таасир бере албай жатканыбыздын себеби жалпы эле ушу азык түлүк рыногунда монополдук деңгээлге болгон субъекттер жок. Бүгүнкү күндө биздин реестр бар, реестрде бир дагы монополист жок. Ошол эле учурда көп учурда суроо берип атат, мисалы үчүн, эмне себептен Народный глобус монополист эмес деп. Монополист болуш үчүн бир товардан монополист болот да, өсүмдүк майынан, же болбосо кум шекерден, өсүмдүк май ошол эле глобуста эмес, бул менин жанымдагы дүкөндө, андан ары базарларда барлык жерде сатылып атпайбы? Бул атаандаштык рыногуна кирет. Ошон үчүн биз таасир бере албай атабыз. Эгерде монополдук субъект болсо, биздин өзүбүздүн мыйзамдар бар, рычагдарыбыз бар. Ошондо тез таасир берип туруп, тийиштүү иш-чараларды жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө негизги максатыбыз баягы өз ара сүйлөшүп алууларга жол бербей, ошолордун алдын алып, сговор, согласованное действие деген бар. Ошолордун алдын алып анан иш-чараларды жүргүзүшүбүз керек да. Ошол жаатта мисалы үчүн иштер жүрүп атат. Ошол эле жана белгилеп кетпедиби жогоруда бир мырза? Туура, кээ бир азыктар өзүбүздөн чыгат, бирок алардын өздүк наркы дагы бар да. Аны биз отурган жокпуз, эсептеп атабыз. Ошол эле картошканын фермери бар, бүгүнкү күндө минеральный удобрениянын баасы дагы бир сыйра кыймылдады. Ал трактор иштетет, башкасын иштетет, затраттары бар, ошону эсептегенде бүгүнкү күндө картошканын баасы өзү 20-25 сомго чыгып атат. Ал дагы бир түшүнүктөн пайда табыш керек да. Анан чектеп койгон бул жеңил. Бирок ошон үчүн биздин максат атаандашты өнүктүрүү, ошого бөгөт койгон кээ бир мындай начар нерселерди алдын алып туруп иштер жүргүзүү да. Кеңешберler, бизде угарман бар, бирок сиздердин эме дарекедагы сын пикир жазып атышат да, карантиндик убакытта көрдүк дейт сиздердин кандай иштегенин дейт. Негизи өлкөдө баа саясатын туура көзөмөлгө албай жатасыздар, деги эле болгон этке деле өзүбүздөн чыгат, ушуларды кармай алган жоксуздар, дары препараттарына дейт. Ушундай сиздерге эмне тоскоолдук болуп атат деген суроо бар экен. Биз угарманды кабыл алабы? Мен азыр жооп берип коеюнбу? Биринчи кабыл алып коелу, анан жооп бериңиз. Угуп атасыз сизди? Угуп атасыңарбы? Угуп атабыз. Жарым саат болду мен ошо трубканы кармап турганыма. Эми могу балама айтайын деп атам. Булар келип эле теоретический эмеңерди боло турган ишти айтасыңар. Азыр кыйланып атканды жана айтып атасың, пенсионерге жардам берет деп. Өткөндө ярмарка кылдыңар, анда деле пенсионер жетпейт ар кай жерге. Бул туура эмес. Мен сага акыл айтайын балам.
Sen андай кыйын болсоңор силер. Мына район боюнча килтейген супермаркет магазиндер турат. Ошонун бир жагына ошо жерде картошкада баары бар, майы да бар. Ошонун бир бурчуну алып туруп гана ошол район боюнча пенсионер жанагы кыйлангандар ошо магазинге баргыла. Удостоверениңерди көрсөткүлө. Мынандай картошканы алгыла дебейсиңер, ошондо жеңил болот эле. Келип алып эле тиги ярмарка анан эмне деп атасыңар өзүң. Жана киши туура айтты муну өзүн. Этти ошол жерге келет эле. Бизге ылайыктап пенсионерге. Ушуну мен канча айтам, илгери сахарный диабеттер үчүн магазин бар болчу, ошол жерден барып эле силерди кыйнабай эле пенсионер ала берчи. Азыр мына районда килтейген магазиндер турат, өзүңөр көр. Ошого алыңар жетпейби? Бир бурчун алгыла район боюнча. Мына мен Орто Сайда бир килтейген магазиндерде бир бурчуна койбойсуңарбы? Ошо пенсионер деле баарын алып ийбейт. Түшүнүктүү, экинчи угарманды болуп жетпейт, такыр акылыңар жетпейт. Түшүнүктүү, кийинки угарманды кошсоңуз. Угатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен тиги суроо берейин дегеним, эми биз рыночный экономика өткөнүбүз көп жыл болду да. Мамлекеттин милдети орекил өзүбүздө өндүрүп чыгарылбаган товарларга, мисалы үчүн un болобу жана макарон изделе бизде жетишсиз болсо, мисалы үчүн айтып атам да, ошолорго болгон налогторду, пошлинаны алып салбайсыңарбы? Анан кийин рынок өзүңүз айткандай кичинекей эле абдан чувствительный да, булар рынок деген өзү эле толтуруп коймок. Эгер ушу пошлинаны алып салсаңарчы, карапайым элге жанагы Казакстандан кирип атпайбы? Добро бергиле да, свободно кирсин. Ошондо мына жалаң un жеген, жалаң макарон изделе жеген пенсионерлер ошол эле каражаты жетишпегендерге жардам болот эле да. Мамлекеттин милдети ошол. Азыр мамлекет деген мурдагыдай деген монополия унду эсекен өндүрбөйсүңөр да. Силер только отурасыңар тиги жерде креслону кучактап. Анан ошол жерде туура регулировка гана кылыш керек. Рынок чечиш керек дагы, бул бизде чыгып атабы, жетиштүүбү? Макул өзүбүздүккө чыгарсын, өзүбүздүн бизнесмендер. Чыкпагандарга пошлина алып таштагыла да. Биз азыр убакыт калды. Бензин кирсин, солярка кирсин, пошлинанын баарын алып салгыла. Ошондой жол болобу деген суроо го, министрдин орун басары. Эми башында айтып кетем, бизде ээпте негизи пошлиналар жок. Эми ошо ээпте өндүрүлбөгөн заттарга пошлина алса болот. Мисалы айтып кетем, мына тоок эти. Тоок этине мына Россия деген жанагы санкционный политика болгондо Западтын. Ошондо эле өзүнүн жанагы ички рыногу, ички өндүрүштүн ошо тоок эти менен күчөлөттү да. Азыркы маалда өздөрүн камтып жатат да. Бирок ага карабастан алар пошлинаны көтөргөндө биз айттык, бизге 60 000 тонна бергиле без пошлина. Мына азыр бизге 60 000 тонна без пошлина. Биз азыр бир 30-35 000 тоннасын эле киргизип жатабыз да, негизи 60 000 тоннага жакын. Ошол эле уй эти, биз 60% эле камтыйбыз да. Ага дагы азыр эстеп атам да, 10-15 000 тоннадай без пошлина. Ал жана мен башында айтып кетпедимби? Бирок бунун дагы бир терс нерсеси бар да. Биз пошлина киргизгенде биз өзүбүздүн өндүрүштү мындай колдой албай калабыз да. Мисалы мына сахарды айтып койдум. Билесиңби, 16-17 жылы сахардын башы төмөндөп кеткенде, ошо Азербайжан, Украинадан кирип баштаганда биздин эки сахар заводу ыйлап баштаган, биз жердеги жабылабыз депчи. Анткени аяктан келген сахар биздин себестоимостунан да ылдый болуп, рыночный баасы алардын себестоимостунан ылдый түшүп кеткен. Демпинг болуп, булар жабыла калган. Ошол жерден пошлина как раз таки жаап турат да, жардам берет биздин өндүрүшчүлөргө. Бирок мына бул жылы мына сах заводдор кече келишти мага. Биринчи импортерлор келишти, андан эртеси күнү сах заводдор келишти. Мен айттым, экөөңөр отургула. Могу рыноктук талдагыла, карагыла, кимге канча керек. Мисалы сахарниктер, импортерлор айтып атат, бизге 70 000 тонна бергиле. Мен айттым, силерге 70 000 тонна азыр пошлинасыз биз берсек, ошону демилге көтөрсөк, башында айтып кетип атпайдымбы, демилге көтөрүп атабыз. Анда тиги эки сах заводду жабайлы да, миңдеген адамдар андай жумушсуз калсын деп. Андай болбойт дедик. Анан сах заводда келди. Аларга да айттым, эми силер деген ушунун баарын азыр алып келип алсаңар, чыгара аласыңар сахар ушу кыска мөөнөттө. Келгиле ушу түз отурайлы дагы, ушу ички рынокты камтыш үчүн, бааларды мындай өсүү темпи аябай жогоруп кетпеш үчүн, мындай плавно өсүш үчүн буларга да берели, силерге да берели. Эми мына экөө сүйлөшүп, биз мага кече кат жазыптыр.
30 000 тонна сахар сыреске бизге беспошлино эме кылып бергиле, и сахарды алып келгенге 30 000 тоннага Куба, Бразилиядан сахар сырес жана сахар алып келишет да. Ушундай анализ алып келип, ушундай талтоо кылып, рынок ишкерлери менен чогуу отуруп керек столдо. Ушуну чечиш керек да. Мындай катуу көзөмөл, мындай мындай бааларды фиксировать этип, эме кылган бул деген кыска мөөнөттүн ичинде эле таасир бериши мүмкүн да. Түшүнүктүү. Мен жана Достковичке сөз берем. Суроолор болуп атат, анан мен жооп бергенде мүмкүнчүлүк болуп атат. Айтыңыз. Кичине мүмкүнчүлүк бериңиздер. Биринчиси, тиги эжекебиз пенсионердин койгон дооматтары туура. Ал баягы социалдык түйүндөр боюнча. Албетте бизде жалпысынан азык-түлүк коопсуздугу боюнча ыйгарым укуктуу орган бул Айыл чарба министрлиги. Биздин ыйгарым укукка кирбейт. Ошондуктан биз Айыл чарба министрлигине bundan 1 ай мурун, мен азыр катта алып атам, Айыл чарба министрлигине жергиликтүү бийликке сунуш киргизгенбиз. Ар бир аймакта ошол социалдык түйүндөрдү ачып, пенсионерлерге болобу, социалдык жактан азык катмарларга баягы көңүл буруу жагы боюнча сунуш киргизгенбиз. Тилекке каршы аларда мүмкүнчүлүк болбой атыптыр. Бүгүнкү күндө кээ бирлеринен жоопторду алып атабыз. Ошол эле убакта биз жана ири соода түйүндөрү менен иштешип атабыз. Анан экинчиси, 1 мүнөт кичине тура эмес айтып кеттиңер. Айыл чарба министринин тарабынан иш жүргүзүлдү. Азыр эң башында айтып кетпедимби? Жергиликтүү бийлик менен иштеп чыгып, жана Госматрезервден аркылуу 500 тонна май, анан 3000 тонна сахарды азыр ошол механизм менен элге таратылат да, сатылат. Атайын жана бизде мал обеспеченный семьялар ошонун тизмесин тактап чыгышты Минсоцтруд менен. Анан ушул жана сиз айтып кетпедиңизби, атайын социалдык полкаларды магазиндерди таныктап, ошолор аркылуу мындай адресный кылабы, ушундай механизм уже талдап чыгышты. Даректүү болуш үчүн, даректүү болуш үчүн. Ошо региондорго, бизде, например, Бишкекте, чоң шаарларда бизге жардам берип аткан ушул чоң түйүн магазиндерде, Народный глобус, Грунза. А бирок региондордо ушул механизмдер аркылуу таратылат да, алар кылыштуу. Анда жакын арада ишке ашат экен, бул бизде маалымат жок, себеби андай маалыматты берген эмес. Анан экинчи жагы, туура белгиледиңиз, бүгүнкү күндө эмне жетишпейт? Биз ошол эле ЕАЭС мамлекеттеринде ушундай учурда монополияга каршы органдардын өтө күчтүү укуктары бар. Мисалы үчүн биз обороттук штрафтар боюнча сунуш киргизип, тилекке каршы жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган жок, артка кайтарылган да. Сговор, согласованный действие, өзара сүйлөшүп алып, бааларды кесин көтөрүп, баягы атаандаш мыйзам бузган учурда башка мамлекеттерде, Армения, Россия, Белоруссия, Казакстанда 15%га чейин обороттук штрафтар салат. Бизде тилекке каршы жок. Экинчиден, ушундай учурда бизге кынтыксыз текшерүүгө уруксат бериш керек, внезапный проверка деп коет да. Андай да укугубуз жок болуп атат. Ошол эле учурда жанагы биз 6 айлап, жок, ошону мен айтып кетейин да, 6 айлап баягы талдоолорду өткөзүп, талдоонун жыйынтыгына предписание беребиз. Аны аткарбаган учурда бир 13 000 сом тегерен штраф болуп атат. Ушул боюнча экономика министрлигине сунуш жолдогонбуз, булар колдоп атат. Жакын арада ошо ыйгарым укуктарды күчөтүү боюнча бир пакет кылып, ошол экономика министрлигинин көмөгү менен жогорку кеңешке мындай даярданып атат да бүгүнкү күндө. Андан сырткары закон о регулируемых рынках деп жөнгө салуу рыноктор боюнча законду биз ушу экономика министрлиги менен чогуу иштеп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол жерге бардыгын камтыйлы деп атабыз. Кайсы рыноктарды жөнгө салыш керек, кандай учурда кандай болуш керек, өзүнчө бир законопакет алып келели деп атабыз да. Ушул жаатта иштеп жүрүп атат да. Эми инфляциянын көлөмү чоң болуп атканда баалар көзөмөлгө алынса эле болду. Былтыркы боюнча да маселе болуп кетти. Пандемия учурунда биз күнү түн иштеп, биздин 13 баягы кызматкерибиз карантин учурунда ковидке чалдыгып, биз өзүбүз да ооруп, ошого карабастан иштер жүргүздүк да. Анан ал жерде өкмөттүн тийиштүү чечимдери чыккан. Жана ДО деген ыйгарым укуктуу орган бар, дар-дармек боюнча. Алар бааны койгондон кийин көзөмөл жагы бизге жүктөлгөн да. Бүгүнкү күндө бааны кой берсин, биз ошолорго сунуш бергенбиз. Анан биз көзөмөлдө беребиз аны. Жеңил эле. Бизде убакыт аз калыптыр, Талайгүл. Алихан Эгембердиевдин сунушун окуп койбойлукпу? Айыл чарба министрлиги өкмөткө сунуш берип, Россия Федерациясы менен сүйлөшүп, Россиянын миңдеген гектарлары пайдаланылбай жаткандыгына байланыштуу өз ара сүйлөшүп, ошол жерлерде Кыргызстан буудай жана өсүмдүк майын эгип, ошол эле Россияда кайра иштетип, даяр продуктага айландырса дейт. Мына ошол даяр уун жана суу майды Кыргызстанга алып келип өздөрү сатуу точкалары аркылуу саттырса болбойбу? Себеби буудай менен күн карамын өстүрүү Россияда түшүмдүүлүгү жогору, өзүнүн турган наркы арзан болмок. Өлкөбүздө демографиялык өсүү жолдору, жумушчу күч, эмгек ресурсу ашыкча. Мына ушул жумушсуздар ошол жактан өндүрүп келсе, өлкөбүзгө деле элге деле жакшы болмок дейт. Бул кандай жол, сунуш? Негизи
болор эт да ар нерсени айтсат ошондой. Ушундай ойлор бар белемби? Жок, эми элестетсеңиз башка өлкөгө барып биз иштеп берели деген. Ошо ишин иштеп берип, ошол жерде өндүрүш чыгарып берип, анан Кыргызстанга эмне пайда? Түшүнүксүз да. Негизи бул жерде азыр мына Айыл чарба министрине Улук Тойчевич тапшырма берген 2 жума мурун, бир ай болуп калды, 2-3 жума мурун ФГМРдин контракттарын түзүп атканда Россия менен түп-түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жана Россияда бааларды фиксировать этип салбады беле ички рынокко. Ошол баа менен сатып алуу боюнча. Ошонун азыр жыйынтыктарын күтүп жатабыз. Ошол жакшы болмок да. Негизи ушу рынок аякта биз барып эме кылабызбы, негизи бааны рынок карап берет да. Бул илгерки Советский Союз убагындагы нерсе да. Рахмат. Башка өлкөдө же башка бир региондо алып келип. Азыр деген баа каяка барып эме кылбасаңыз, негизи рынок баасын талдап берет. Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн жыйынтыктайлы негизги маселеде бул баалардын өсүшү боюнча сөз кылдык. Биздин студияда экономика жана финансы министринин орун басары Элдар Алишеров жана монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Кеңешбай Тайлаков болду. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Бизди угуп, бизге суроо сунуштарын жазып, телефон чалган угармандарыбыз бар болсо. Бул боюнча биз кийинчерээк дагы бир топ талкуулайт окшойбуз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова жана Талайгүл Сыдыкбекова, режиссердук пультта Максат Мамуралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.